Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Taala жардам менен биз 3 негиз китебинде коркуу бөлүмдөбүз. Биринчи негиздин Аллахка болгон ибадатыбыздагы, жүрөк амалдарындагы, ибадаттардын жүрөк амалдары айттык, тилдеги, сырткы, ички ибадат амалдары бар. Мына ошол жүрөк амалдарынын кээ бир түрлөрү. Ошонун бири дуа дедик. Бүгүнкү болсо коркуу. Аллахтан коркууда. Коркуу бул жүрөк амалдарынан. Бул ибадат. Мына ушул нерседе Аллахтан корккондой башка бир жандыктан, жинден болобу, шайтандан болобу, же бир Аллахтан башка бир махлукаттардан Аллахтан корккондой алардан да коркуу теңеп атасыз жана шерик кылып атасыз. Бул табигый коркууну айткан жокпуз биз. Адам машина коюп кетпесин деп коркот, же болбосо бийиктиктен коркот, кулап кетпейин деп, оттон коркот, күйүп кетпесин деп сактанат. Ал коркууга адам айыпталбайт. Бул жерде ошо ширк болуп кала турган коркуу, Аллахтын гана кудурети жете турган нерседе, бир да махлукаттын кудурети жетпейт ал нерсеге. Мына ошол нерседе махлукаттардан коркуу, Алла сактасын. Мисалы кээ жиндерден, шайтандардан, көзү ачыктардан, жанагындай эшең кожо дегендерден коркуп, булар мен зыян берип коет, керек болсо боюндагы баланы өлтүрүп коет, же менин урпактарыма каргышы тийип мени тукумду курутуп салат, Кудай сактасын. Ошондой коркуулар бардыгы ширк болот. Ушудан сактаныш керек. Мына бүгүн ушул коркуунун ибадаттагы түрлөрүн, жүрөк ибадат түрүнөн коркуу өтөбүз. Автор болсо Ал-Имран сүрөсүнүн 175-аятты келтирет. Коркуудагы далил. Алла Таалам Куранда айтат: «Иннама заликуму шайтану юхаввифу аулияа». Чындыгында шайтан өзүнүн жакындарын, шайтанды ээрчигендерди коркутат. Ошондуктан фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муъминин. Силер алардан коркпогула, менден корккула, эгер силер чыныгы момун болсоңор. Ар бир Аллахтан алыс болгон адамдар, шайтанга жакын болгон адамдар, ошолорду эмне кылат экен? Шайтан каалагандай коркутат тугандар. Жана жин менен жакындар, шайтанга жакындар, бүй бакшыга жакындар, жана Аллахтан алыстап кеткен адамдарды байкасаңыздар аябай коркок болушат. Булактан коркот, дарактан коркот, керек болсо мүрдөдөн коркот. Эмне деп коркот? Ал жерден мен табигый коркууну айтпадым. Бир сверхъестественный, өтө бир Аллах Тааламдын гана кудурети жете турган. Аллах Тааламдан биз коркобуз да. Мисалы, жаныбызды алып коет алат, башыбызга бале чүрүп коет, кырсыктап коет алат, кала салат, бүт нерсеге кудуреттүү. Мына ошондой коркууну алар эмне кылышат? Субханалла. Ошо жиндерге, шайтандарга, бүй бакшыларга ар кандай жерлерден коркушат. Ошо жерден кээ бирлерде, өлкөлөрдө бар, жылына бир жолу барып мал союп турбаса ал жерге, же болбосо барып табарук кылып турбаса, зыярат кылбаса, башка ошол жака барып аткан шайтандын достору, жиндерди, шайтандарды ээрчиген адамдар ошо айылдашын коркутат экен. Сен көптөн бери келбей калдың бул жака, башыңа бале түшпөсүн деп өздөрү туткан чоң оулия же бир кабырды, же бир мазарды ушул жерде барып турушуң керек. Барсаң алдыңда жакшылык болот, барбасаң балеге түшөсүң деп коркутат. Жана айрымдар корккондугунан бара берет. Башыма бале түшөт экен деп. Алла сактасын. Алла Таалам ачык бизге баяндап атат. Шайтан чындыгында өзүнүн досторун каалагандай коркута алат. Ким шайтанга жакын болсо, мына ал Аллахтан коркпой, шайтандан коркулат. Өзүнүн досторун коркутат дейт. Алла сактасын. Шейх Солих Фаузан хафизахулла түшүндүрүп бул жерде айтат: коркуу деген бул ибадаттын бир түрлөрүнө кирет. Бул жүрөк ибадаты болуп саналат. Коркуунун аныктамасы эмне? Бул бир бале түшөт, бир кырсык түшөт деп ошонун түшүшүнөн коркуу. Муну коркуу деп айтылат. Анан коркуунун эки түрү бар. Ибадат коркуусу, анан табигый коркуу. Ал эми ибадат коркуу бул кандай болот десе, ширк болгон абалы. Ошол коркууну Аллахка арнабастан башка нерсеге, Аллахтан башка нерсеге арноо, ушул мына ширк болот. Ал кандай коркуу? Аллахтан башка нерседен коркот, ал нерсеге Аллахтын гана кудурети жетет. Бирок ошондой болсо да башка нерседен коркот. Мына ушул ширк болуп саналат. Мисалы, бирөөдөн корксо, ушул адам мени оорутуп салат десе, же ушул адам, же ушул жер менин жанымды алып алат, же ушул жер ушундай ыйык менин балдарымды бактысыз кылып коет, же балдарымды өлтүрүп коет, башыма бале жадырып коет деген коркунучтар бар. Аллах сактасын. Ушул коркуунун баары эмне болот экен? Эгерде ошол жер түздөн түз өзү эле таасир берет десе, өзү эле ушундай
мени оорутат, өлтүрөт, зыян берет десе, бул чоң ширкке түшкөн болот Алла сактасын. Көп караңгы, түшүнбөгөн, таухидти билбеген адамдар мына ушундай абалдарга түшкөн абалдарды көрөсүң. Керек болсо айрымдары аялдарынын боюндагы баласына да коркот, балдарына да коркот. Эмнеден коркот? Ушу жиндерден коркот. Сыйкырчылардан, төлгөчүлөрдөн, бүү бакчылардан, жанагындай Ишен кожо деп ар кандай ойла деген мазарлардан коркот. Өлүктөрдөн коркот. Башыма бале келтирет ушулар, зыян келтирет. Субханалла, мындай кудурет Аллах Таалам да гана. Аллах Таалам жазса гана бешенең башыңа бир зыяндар түшөт Алланын уруксаты менен. Ал эми өлүктөр, жиндер, шайтандар зыян бере албайт. Кудайдын кудуретиндей. Кантип жанын алып коет, кантип оору берип коет, кантип боюндагы баласын өлтүрүп коет. Мына ушундай корккон таухидтен алыс адамдарда азыркы жашоодо кезиктирсек болот дейт. Билиш керек, Аллахтын гана кудурети жете турган нерседе. Мына ушул нерседен башка махлукаттардан корксо, Аллахтан корккондой. Не болуп атат бере? Теңеп атпайбы? Теңдеп атат да. Ширк дегенimiz эмне дедик? Теңдөө деген. Ушуну байкаш керек. Кайсы жерде ширк болуп атат? Коркууда сиз теңдеп атасыз да. Туура кудум Аллахтан корккондой башка бир махлукаттан коркконуңуз мына ушул жерде ширкке түшүп атасыз деген сөз. Эмнеге? Себеби ибадаттын бир түрү болгон коркуу деген нерсени Аллахтан башкага арнагандыгы үчүн. Мына азыр деле араб өлкөлөрүндө бар ушундайлар. Кабырлардан барып коркушат. Күмбөз жанагындай мүрдөлөрдөн, жиндерден, шайтандардан коркушат. Эмне деп коркушат? Булар бизге зыян берет, бизге башыбызга бале түшүрөт. Ошон үчүн биз барып турушубуз керек деп ал жактарга барышып, ошол зыяндан оолак болуш үчүн жанагынтип курбанчылык кылышат, акча салышат, мал союшат, ошол жерге барып мээнет кылышат. Ар кандай кадамдар жасашат. Башыбызга бале түшпөсүн деп. Мына ушундай учурлар аябай көп кездешкен да. Мисалы, бир эле айыл жашайт бир адамдын аялы боюнан түшөрөт, анан бир үй бүлөт болот, анын башына бир бале келе берет, кырсыктар түшө берет. Анан жиндерге, шайтандарга кызмат кылган, ошо бүү бакчылар, көз ачыктар, жана ошолордун аскерлери болгон, жардамчылары болгон адамдар келип, "Ай сен жөн эле могу балаң кайра 2 жол, мына 3-чү жол түшүп атат. Сага бирөө ушу кары түшүп калгандай, же сен бирөөгө тарынтып койгондойсуң, баланча деген кабыр бар, же баланча деген жер бар, ошол жерге барып кой союп апар. Ошондо сага ыраазы болот, же баланча бир арбак бар. Ошол жерге барып зыярат кылып отуруп, бир нерсени союп бар. Ошондон кийин балаң түшпөй калат. Же болбосо мынтип кайра кырсыкка түшпөй каласыңар. Силерде кайсы бир арбактын, же бир жиндин, же бир дагы бир жердин назары түшүп калган. Анан силерге балени жадыра берет ошолор деп үндөгөндөр бар, Алла сактасын. Анан алар ошону угуп алып, Аллахтан коркпой эле кимден коркту? Ошо арбактан, же жинден, же бир кабырдан, же булактан, же бир ыйык жер деп, анан кантип мен аны ыраазы кылам деген ойго болот. Кантип ошонун балесинен сактанам, ачуусунан арылам. Мен ошон үчүн бир нерсе кылышым керек деп, анан ошолорго жана Түркистанга кетишет. Кээ бир нерселер бизде жокко деген менен, эгер бул нерсе коркуу деген жүрөктөгү ибадат, бул жалгыз Аллахтын өзүнө гана арналыш керек. Аллахтан башкага арналсаң, бул ширк болот дегенди түшүнбөй калган адамдар болушу. Коркуу деген бул жүрөк амалдарын ибадат. Аллахтан корккондой башка махлукаттан коркпо. Анан коркуу дегенде айырмалаңыздар, бу жерде ибадат коркууну айтып атабыз. Биз табигый коркууну айткан жок. Оттон коркобуз, мисалдадык, бийиктиктен коркобуз, машина коюп кетпесин деп коркобуз. Табигый коркуу. Табигый коркууну ал белгилүү. Ага адам айыпталбайт. Ал ширк эмес. Адамдын табиятында коркуулар бар. Анын айта берсең түрү көп. Бул жердеги жүрөктөгү ибадат амал. Ошонун коркуунун артынан бале түшөт башыма деген нерсе. Мына ошол нерсени Аллахтан коркпостон. Мисалы мына биз билебиз, күнөө кылган сайын берекеге кете берет. Аллахтын карына жакындай беребиз. Ачуусуна жакындай беребиз. Аллах Таалам кааласа ажал берип алып коет. Кааласа башыбызга бале түшүрүп коет. Аллахтан биз коркобуз, амалдарыбызга коркобуз, ибадатыбызга коркобуз, күнөөлөрүбүзгө коркобуз. Кандай болуп атат акыбалым деп, Аллах Таалам ыраазыбы менден, наразыбы деп коркуулар бар жүрөгүбүздө. Мына ошондой коркууну сен башка бир махлукатка арнаба деген сөз. Башка бир махлукатка арнап, коркуудагы ибадатты Аллахка башка бир махлукатты теңеп койбо деген сөз. Мына булар барышып, малдарды союшуп, курбанчылык кылышып, эмне максаты? Максаты зыяндан оолак болуш үчүн, же болбосо ошолордон корккондугунан үчүн. Келе ишиң жүрбөй калыптыр, сен падыш атага бар дейт. Же манастын күмбөзүнө бар.
же Сулайман тоосуна бар Сыйпан, же болбосо Туркистанга бар, же дагы бир жерге бар, же баланча деген ойла, же бир сенден наразы, же кары түшүп калып сен. Анан ал корккондугунан барат ушундай. Же баланча деген бүү бакшы бар, ошолго барып колун кармап кой, батасын алып кой. Алла сактасын. Мына ушинтип адам не кылат? Ширкке түшкөн болот. Шайтан өзүнүн жакындарын мына ушинтип коркутат. Шайтанга кызмат кылган адамдар, шайтанга жакын адамдар ушундай коркок болот. Көп нерседен коркот алар. Кээ бир жерлерден коркот, ошол жерден өтүп кетсем мен бактысыз болуп калам деп. Алар не дейт курбанчылык салгандар? Мен коркомун. Эгерде бул малымды союп апарып барып берсем, ошол жерге барып курбанчылык чалбасам, мага башыма балее түшөт, же балдарыма балее түшөт, же мал мүлкүмө балее түшөт. Ушунун артынан кырсыктап калам, жашоодо кыйналып калам деп барат. Алар көрүңүздөр, ишеним менен барат. Мына азыр бүгүнкү күндө ушундай турдай бир поездка кылып тур жасашып Туркистанга алып барышат экен бияктан. 15-20 миңден топтоп, ошонун ичинде кой сойдуртат, Туркистанга алып барып. Анан аферисттер үстүнөн акча көрүшөт экен, анан барып мына сен күнөөлөрдөн тазаландың, башыңа бакыт конот, баледен олак болосуң, ишиң жакшы жүрөт деп алып кетишет экен ошону. Бир спринтерге жүктөп туруп алып барып 4 күн жаткырып келет экен Туркистан жака. Бар арабызда туугандар, элдин арасында бар ушинтип ишенип жүргөндөр. Баланча деген тал бар, ошонун жерде ыйык жер, баланча деген булак бар, баланча жерде аска бар, баланча жерде өңкүр бар, баланча жерде бир кожонун мүрдөсү бар. Ал бале берет, зыян берет, пайда да берет. Зыян берет эгер сен мындай кылбасаң, пайда берет эгер сен мындай кылсаң деп ишеним менен адамдарды түртүп, жана Алла Таала Куранда айткандай, шайтан өзүнүн жакындарын коркутат. Силер коркпогула, момун болсоңор, мусулман болсоңор, менден гана корккула деп. Аллахтан корко турган коркууну да башка махлукаттарга арнап салган адамдар бар. Худ пайгамбар коомун таухидке чакырып, акырет күнүнөн корккула, тозоктон корккула, Аллахтан корккула, ошол күн кайтып барууда кандай болот? Могу буттарды таштагыла, жалгыз Аллахка кайткыла десе, эмне деп атат? Худ эли кайра сөз кайтарып, сага ишенбейбиз, сага ынанбайбыз деп туруп, кайра Худ пайгамбарды коркутуп атат, ментип. Иннакулу илля тарака ба'ду алихатина бису. Эй Худ, керек болсо биз айтабыз дейт. Биздин айрым кудайларыбыз, биздин кудайларыбыз дейт. Сага зыян берип койбосун деп айтабыз дейт. Көрдүңүздөрбү? Кантип коркутуп атат. Биздин сыйынып аткан кудайлар, сен ушулардын баарын ташта дегениң үчүн, жалгыз Аллахка сыйын деген үчүн биздин кудайлар сага жабылып, сага зыян берип коет деп Худту не кылып атат? Коркутуп атат. Ва юхауифунаху би алихатим. Өзүнүн буттары менен, кудайчалары менен пайгамбарды коркутуп атат. Элестеткиле, пайгамбарды коркутуп атат. Анан Худ пайгамбар жооп берип атат. Кала инни ушхидуллаха ва ашхаду анни бариу мимма тушрикун. Мен Аллах Тааламды күбө кылып айтам. Жана силер да күбө болгула. Мен силер кылып аткан ала шеригиңерден, ширк амалыңардан оолакмын, алыспын дейт. Эми карагыла дейт. Мин дунихи факидуни жамиан сумма ла туңдирун. Баарыңар каласыңар мага, жана койзун деп коебу. Эмне зыян бере аласыңар мага? Кандай ошо кудайыңар менен баарыңар биригип алып мага зыян берүүнү азыртан баштагыла дейт. Эч кандай убакыт берүүңөрдү мен күтпөймүн деген. Инни таваккалту алаллахи робби ва раббикум. Мен чындыгында Аллахка гана таянам. Ал Аллах силердин да роббиңер, менин да роббим деген. Карасаңыздар, субханалла, таухидти билген адам, таухидти түшүнгөн адам коркпойт мындай нерселерден. Мына бу жерде Худ пайгамбар бекем ишеним, кана зыяныңарды азыр бергилечи мага деп. Эч кандай күтпөстөн, эртең анан бүрсүгүнү дебей, же жакында дебей азыр бергиле деген. Мен чындыгында Аллахка таяндым. Ал болбосо Аллах силердин да роббиңер, менин да роббиңер. Ал эми Аллах сактасын, таухидти түшүнбөгөн, жүрөгүндө таухид орногон адам коркот, анан ошентип жиндерге, шайтандарга кул болуп, айтканын угуп кылып жүрөт. Мына бирөө мага айтып атат, барып коркутуп тур да, сен ушундай мындай балеге түшүп каласың, мындай кыласың, ишиң такыр эле жүрүшпөйт. Сен мага неме алып кел дептир да, бир жакшы торпок алып кел, жакшы кунайын алып кел, ошону бересиң мага, анан бүт жанагы башыңа келе турган балелерди, оорчулуктардын баарын ошого оодарып салам десе. Мына ошондойлорго ишенип алып баргандар бар. Кой алып баргандар бар, торпок алып баргандар бар. Кээбилер акчасын деле берип коёр, мен ошого торпок алдыртып, ошака оодарып коем дейт. Ал неге берип атат? Ошо корккондугунан берип атат. Башыма бале түшпөсүн, же башыма жакшылык келсин деп. Ошо жүрөгүндө Аллахка болгон таянуу, Аллахка болгон багынуу, Аллахтан болгон коркуу, Аллахтан болгон үмүт, ал Кудайдын гана кудурети жетет да. Сен ажалыңды ала турган, сага рызкыны кенен бере турган, башыңа бале түшүрө турган бул Аллахка гана таандык болгон нерсе да бул. Но ошол нерсени башка арнагандыгынан адам ширкке түшкөн болот.
Мына ошентип Худ пайгамбар аларга ушул нерсени чектей койгон да. Кана дегенде эч нерсе кыла албайм, зыян да бере албайм. Алла Таала Худ пайгамбарга жеңиш берген. Көрдүңүздөр, булар жанында иллюзиялар менен, ар кандай коркутуулар менен шайтан аракет кылат. Адамдын эге жүрөгү коркса эле болду, шайтан үстүнө чоңоюп көрүнөт. А коркпосоңуз булар качат да, ушундай. Корксоңуз уже болду. Булар күчөйөт кайра, көбөйөт. Кимде ким Аллахтан башка нерседен корко турган болсо, ал нерседе Аллахтын гана кудурети жете турган нерседе, башка махлукаттын кудурети жетпей, жалгыз Аллахтын гана кудурети жете турган нерседен корко турган болсо, бул чоң ширкке түшкөн болот, Алла сактасын. Мындай айтканда, ибадат коркууну кимге арнаган болот? Аллахтан башкага арнады. Мына ушул жерде ширкке түштү. Бүгүнкү күндө мына ушундай ширктин түрлөрү адамдарда көп кездешет дейт. Кабырлардан, мазарлардан, оолиялардан, баланча деген оолия бар, анын кабыры мындай, өлүктөр урматталбаса, алар ыраазы болбосо ишиң жүрүшпөйт деп, мына ушундай сөздөр менен келет. Туугандар, абайлаңыздар. Өлүктөр урматталбай, тирүүлөрдүн иши жүрбөйт дейт. Анан эмне кылайын десең, анан сен мындай кыл, баланча деген мазар бар деп, ошентип жиндерге, шайтандар кызмат кылган адамдар сага жолдомо берет. Мазарлардын санын жыйнап сактап койгон жерлер бар. Адамдар ушуларга, шайтандарга кызмат кылган адамдар. Ошол жерге түнөттүрөт, ошол жерге мал сойдурат, ошол жерге акчаңды салдыртат. Ошентип башыңа бакыт конот, баледен олак болосуң, ишиң жүрүшөт деген сөздөр менен алдашат адамдарды. Коркутат керек болсо. Анан булар байкуштар коркуп, таухиди жүрөгүндө жок адамдар коркуп ошолорду аткарышат. Мына ошон үчүн алар барып акча салышкандыгы, ар кандай курбанчылык кылгандыгы, малдарды апарып сойгондугу, жанагы убада берет. Эмкиде мен буда кой союп келдим эле, эмкиде торпок союп келем деп. Же болбосо кээ бирлердин башында мисалы бир адам иши жүрүшпөй жүрөт. Бир жыл ДТП болуп калат, анан барып жумуштан айдалып кетет, анан барып дагы бир ооруп калса, шайтандын адамдар сени ишиң жүрүшпөй атат, ушу сен акыркы жол качан бардың эле, ушундай жерге бар, ушу убада бер. Же болбосо бирөө бир кыйынчылыкта чыкпай жүргөн, бир карыздан кутула албай, сен аны үчүн бул жерге бар дагы убада бер. Ушу карыздан кутулуп кетсем сага мындай кылып союп келем деп. Анан Аллахтын жардамы менен карыздан кутулуп кетсе деле, ал адам ойлойт, мына ушул жердин себебинен болду деп, ошо Түркистанына же башка жерине барып, коюн союп, малын союп, сүйүнүп жүргөн адамдар бар. Ушул жерге келдим эле, анан ишим оңолуп кетти деп. Бул болсо тагдырын Алла Таалам жазып койгон, кээде датасы дал келип калат да. Жашоосу дал келип калат. Жана бир адам ооруп жүргөн, айы карны аз калган. Анан ошол кезде бүй бакшыга жолугуп калат. Анан 2 жумадан эле айыгып калат. Бүй бакшыга барбаса деле айыга турган стадияга келип калган болот. Анан бул адамдын жүрөгүнө ошол нерсе орноп калат, Алла сактасын. Мына ушул жерге келгенден бери ишим жеңилдеп баштады. Же жеңилдеп калдым деп, мына жүрөгүндө ширк орноп калат. Ошолордон бир жакшылыкты, жамандыкты, пайда зыянды жанагы жерге байлап коет жүрөгүн. Ал эми экинчи коркуу түрү бул табигый коркуу дедик. Табигый коркууда адам жыландан коркот, жанагындай жөргөмүчтөрдөн коркот, чаяндан коркобуз, душмандан коркобуз. Мунун түрү көп дедик. Булга адам не кылбайт экен, айыпталбайт. Эч кандай ширкке түштү. Мисалы сизге келип айтпаш керек да, бире келип. Сен Аллахтан гана коркуш керек да, эмнеге сен токтон коркуп атасың? Кармай бер да депчи. Бул туура эмес да. Табигый коркууда адам айыпталбайт. Ал ширк деп саналбайт. Табигый коркуунун түрү аябай көп. Бул нерсе менен адам чаташпасын. Себеби ал сези ала турган, биле ала турган белгилүү нерсе. А биз айтып аткан коркмуштуу коркуу, ибадат коркуу деген бул Аллахка гана арнала турган, Аллахтан гана корко турган, Аллахтын гана кудурети жете турган нерседе башка бир махлукатка ошол өлтүрөт, ошол тирилтет, ошол зыян берет, ошол пайда берет, ошол байлет чүрө алат деп Аллахтан коркпостон башка бир нерседен корккондугунан ширк болуп атат да. Мына ошол айырмада. Мисалы Куранда Касас сүрөсүндө 21-аятта Муса пайгамбардын корккондугун баяндайт. Бул коркууну ибадат коркуу эмес, табигый адамдын коркусун сыпаттаган Алла Таала. Ошо Мысырдан бир адамды өлтүрүп алып качып чыгат го. Фахаража минха хаифан деп, ятараккап деп, ошол коркуп эки жагын карап, чуркап качып чыкты дейт да, ошо шаардан. Кимдерден качып чыккан? Ошо душмандарынан. Ошо душмандарынан бир адамды өлтүрүп алып качып чыкканда, ошо душмандар мага жетип албасын, мага зыян берип койбосун деп качты да. Ошол учурда коркуу болду адамда. Көрдүңүз, бул кайсыл коркуу? Ширк коркуубу? Жок, ширк эмес, бул табигый коркуу. Ошол душмандар жете калып, мага зыян берип койбосун деп качып баратканда коркуу. Мындай коркуулар, мындай адам сезе ала тургандай белгилүү коркуу, табият коркуу болот дагы. Буда эч кандай адам айыпталбайт, эч кандай ширкке түштү деп саналбайт. Мына мусулман адам
Аллахка жүрөгүн байлап, мына ушул нерсени жүрөктү Аллахка байлоо деген илимди үйрөнүш керек. Ошон үчүн бу жерде автор жүрөк амалдарынан берип атат. Коркуу, үмүт кылуу, дуа кылуу, Аллахка тобокел кылуу, Аллах Тааламга ынануу, ошого байлануу, таянуу деген канча деген жүрөк амалдар бар. Мына ушуларды бекем адамдын жүрөгүнө орносо, альхамдулилля, ал Аллахтан гана коркот. Аллахка гана таянат, Аллахтан гана суранат. Таухид деген ушул да. Ушу жүрөктөгү нерсе амалдарды башка нерсеге арнаба. Анан адамга зыян болуучу нерселерди себептерин адам алат. Ошондо алса деле зыян келсе, ал Аллах Тааламдан билет. Аллахка таянат мусулман адам. Жана ошондой эле зыян берүүчү нерселерден оолак болот. Биз билебиз, диндер зыян берет дейт. Бирок эртемек зикирди окуйбуз, кечки зикирди окуйбуз. Туалетке кирсек, чыксак дагы, уктардагы, ойгонсок дагы, үйгө кирсек да, чыксак да, көчөгө чыксак, үйгө келсек бүт пайгамбар алейхиссалату вассалам үйрөткөн зикирди айтып жүрөбүз. Себептерди алып атабыз. Биз корккон жокпуз. Аллах Тааламга таянып, мына ушул себептерди бизге берди, ушулар менен сактангыла деп биз сактанып атабыз. Жана ошондой эле биз Аллахка таянып атабыз. А бул зикирлерди десе, булар себептер. Ушулар менен Аллах Таалам үйрөттү, пайгамбар алейхиссалату вассалам үйрөттү, биз себептерди алдын алып атабыз. Аллах Таалам айтты: "Фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муъминин." Алардан коркпогула, менден корккула, эгер силер момун болсоңор деди. Момунсуңбу, мусулман адам, Аллахка ишенген имандуу адам жүрөгү ушундай болуш керек. Жиндерден, шайтандардан башка жанагындай Аллахтын кудурети гана жете турган нерселерден башка макулукаттардан коркпош керек. Сөзүбүздүн аягыбызда туугандар бир окуя, бул Ухуд согушу. Ухуд согушунда мушриктер менен сахабалар согуш болду. Аябай кыйын күн болду. Канча деген сахабалар өлүп кетти. Пайгамбарыбыз жарадар болду. Мушриктер качып кетсе дагы артынан мына ошол күндө шайтандын белгилүү мушриктерге болгон сөзү бар. Алардыга ар кандай нерселерди кадамдар кылып, анан бул сөздөрдү шайтан таркатып, момундарды коркутканга чейин аракет кылган. Согушка чыкпай койгула, же болбосо булар эмне кылат? Өтө күчтүү болуп келишет, мындай болот, тигиндей болот деген. Биз эмне кылабыз? Кайтып, кайра келип силер түп тамырыңар менен жок кылабыз. Мединада эч кимге калбайсыңар деп ар кандай коркутуу, үркүтүү сөздөр болгон да. Мына ошондо Алла Таалам жооп берип, Имран сүрөсү 175-аят, бул дагы түшүү себептеринен деп айтылат. Иннама заликуму шайтану юхауфу аулия. Ал чындыгында шайтан өзүнүн жакындарын коркутуп атат. Фала тахафухум ва хафуни. Алардан коркпогула, менден корккула, эгер момун болсоңор деген. Мына ичканда мушриктерге вахий берип шайтан, анан алардын адамдар аркылуу сөздөр чыгып, мусулмандарга чейин жеткен да. Биз аларга кайтып барабыз дагы түп тамыр менен жок кылабыз буларды деп. Ушундай мушриктер чоң күч менен келет экен, силер жок кылат экен, өлтүрөт экен, кыйратат экен, тукумуңар калбай калат экен деген коркутууларды кылган. Анан Алла Таалам айткан, ал шайтан өзүнүн жакындарын коркутуп берет. Коркпогула, менден гана корккула момун болсоңор деп субханалла, Алла Таалам ушундай түшүндүргөн да. Мо коркутуулар, мо үркүтүүлөр, мо чоң сөздөр баары шайтан сөздөр. Ай юхауфукум аулияу. Ал өзүнүн шайтан дээрчиген адамдарды гана коркута алат. Ау яхауфу ман инқада лаху минаннас. Ким шайтанга байланып, ошо кул болуп, кызмат кылып жүргөн адамдарга бул сөз өтө берет. Каалагандай коркутуп берет деген сөз да. Ва хафа минху фа иннаху ятасаллату алейхим. Мына ушул кезде коркса эле шайтан болду, моюнун чынжыр менен байлап туруп эле каалагандай коркутуп берет. Оңго басат, солго басат. Баланча кабырга бар жай, ошол жакка барат. Будан бизге эмне пайда? Канчалык адамдын иманы алсыраган сайын шайтан ошончолук ага таасири күчөп баштайт. Канчалык адамдын таухиди алсыраган сайын жин шайтандар ошончолук ага бийлиги күчтөнө баштайт. Канчалык адам таухидден алыс болсо, Кудайдан коркуусу алыс болсо, илимден, ибадаттан, таухидден алыс болсо, шайтанга ошончолук адам жакын боло берет. Таухидде жүрсөң, бир жалгыз Аллахтан коркосуң. Таухидден алыстасаң, миңдеген нерселерден коркуп баштайсың жашооңдо. Бул дагы кайсы бир деңгээлде Аллахтын жазасы. Жалгыз Аллахтан коркуудан качты эле, анан эмне кылды? Жин шайтандарга топтолгондо көп нерседен коркутуп койду. Корко турган нерселер көбөйүп кетет. Аллах Таалам баарыбызга акыйкаттай көргөзүп, бекем карманууга жардам берсин. Ширктен түшүп калуудан, жүрөк амалдарында, тилдерде, амалдарыбызда оолак болууга насип этсин. Жалгыз Аллах Таалам өзүнө гана сыйынып, өзүнө гана ибадат кылып, өзүнө гана жакындап, ибадаттарыбызда эч кандай эч нерсени шерик кылбастан, адамдардын көзү үчүн, сөзү үчүн, же жашоодогу бир кызыкчылыктарга жетүү үчүн
амал кылуудан Аллах сактасын, баарыбызга ихлас берсин, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө шайкеш кылган дал келген амалдар насип кылсын, бидаттан, ширктен сактасын бизди. Аллах таалам баарыбызга пайдалуу илим насип кылсын, билген илимдерибизге амал кылгандардан кылсын, ихластуулардан кылсын. Билген илимибиз менен амал кылып бул жашоодо, акыретте да барганда жакшылыгыбызга күбө болсун, себеп болсун. Аллах таалам баарыбыздын амалдарыбызды кабыл кылсын. Саллаллаху тааля аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин.